Кандыгудай уруптур, мунарга чыгып алыптыр. Экелчини көргөндө карданып калыптыр. Жанындагы Коңурбай карданып кеп айтат. Күп етіп, күлөніп, бір өзінчө сүйлөніп, атаңның көрі бұл жерде, екелчісі кел атат, екеуін бірдей сойойын, өлдім қылып қойойын, қайнап жатқан бейжінден қайрақ олды жинайын, андан кейін Манасқа тынбай ұрыш қылайын, деп ошонтип күпілдеп, тұрған екен дүпілдеп, ұныққанда есенқан, қары жаман қайнады, езеркежені қармады, атаңның көрі Коңурбай, ұшы тұрған қапқадан, шығып барған кезіңде, кече күні есімде, Алмамбет мындан қачқанда, алтын мүлкін чачқанда, бейжінді талақ қылғанда, мұн ошондан Алмамбет, бейжінді талақ қылғанда, бейжінден бетін бұрғанда, белдей белестін барын ашып тұрғанда, мұн ошонда Коңурбай өзіңе мында тауыштап, Алмамбеттей батырды, жолдан қармау ал дедім, жоболоңды сал дедім, 6000 Қытай саңғалдай, бір өзіңе бергенмін, мұн ошондо ердігің, ай Коңурбай көргенмін, атаңның көрі қоңтыры, қылымды білген чоңтыры, Алмамбетке тең болбой, анда қачып қалғансың, белін ашырып, анда қачып қалғансың, Алмамбеттен ошондо алың келбей қалделе, атаңның көрі Коңурбай, андан кейін 2 рет ушул күндө карачы, жараткан өзү бір мүллет, Манасқа чабыш деп, жалгыз көздү мадыккан, мұн ошону баш кылып, жер жайнаган кол бердим, атка минбес дөй бердим, опол тоодой жөө бердим, баарын айдап бардың деп, бейжиндин калың ел кырдырып мында салдың деп, Манастын өзүнө кырдырып мында келдиң деп, атаңның көрү Коңурбай, ушул сенин белгиң деп, капкадан чыгып барганда катын болуп каласың, капкага кирип келгенде батыр болуп каласың, экелчини өлтүрсөң Манас коркуп калабы, сенден качып турабы, айкырын айза салбайбы, андан кийин 1-2 түп бейжиндиң албайбы, деп ошондо Есенқан карданып камынып, арыстандай чамынып, жанындагы калчаны түртүйдү нар жака, кагыбыйды как жака, мұн ошондо Коңурбай таарынып качып алыптыр, белести ашып качып алыптыр, түп бейжинде карыккан, мұн ошого барыптыр, атаңның көрү Коңурбай, боконосу болкулдап, жүрөгү солкулдап, ушу турган Манас бейжинге келди деп, жердин жүзү термелип, Манасты көрдүм деп, канча кыйын өлдү деп, атаңның көрү Манаска кез болгондун баары өлдү, чабышып жатып баякы, катында болсо канышай, караң кылган жан эле, мұн ошондой кан өлдү, жалгыз көздү мадыккан, Манаска барганда, чоң урушту салганда, мадыккандан батырың Манастан бир өлдү, эми байкап карачы, атаңның көрү у дүйнө, кара булут айланды, чубактын колундан эс кара 40 кечили баш болуп, бир чорогоңа байланды. Кылымды бузган 40 чоро, бири минге татыган кыйын тууган эрекен, билтерисин кийгендер, бири минге тийгендер, жарагын темир кийгендер. Жалгысы санга тийгендер, бейжинди камап келди деп, кез келгендин баарысы Манастан аң өлдү деп, о дүйнө жүзүн көрдү деп, мұн ошондо Коңурбай, мурдунун суусун тарта албай, көздүн жашын арта албай, кары канга жалынып, мойнуна курун салынып, тизеси жерге бүгүлүп, кары канга жүгүнүп, мұн ошондо коңтөрө түп бейжиндин карыккан, алдына барган кез экен, мұн ошондо Коңурбай, чымын жаны чыркырап, эч бир айла кыла албай, каканчындын бейжиндин кайрат кылган мен элем, мен дагы нерелем, таңның көрі дүние, қырқырығы тайғанының бір хандыға тең елем, таңның көрі қарықар Манасқа чаптырып, ушул жерден жанакы қырандарды алдырып, қанатыман қайрылып, ушул жерде кайгырып, өзүңө келдим жүгүрүп, чымындай жандан түңүлүп, ыйлап келдим күйүнүп, деп ошентип турганда, атаңның көрү каракан,
Kırkan kıyın tuğan yeneken, tenlegeyi teneken, oygon kurbay kabullan, budan ozun burup tur, alınғы жерге turup tur, aytkan sözün muğup tur, uşu turgan manastın, aybatıga tuğbay kalıp, aybatından karaçı, alam jurt жалтанып, қайратыға тубай қалып, қараған пенде жалтанып, кече күнім қабыллан, бұл бежің даңзалғысына қатталып, мұн ошондо жазылған, қағылайын қоңғырбай, алтай қызмат қылат деп, ханның үстінде тұрат деп, ұшу тұрған ерманнас, алтай мында тұрат деп, андан кейін жай болот, бежіңге алтай хан болот, андан көрі қоңғырбай, найза керден ықтуну, айбалта чабар мықтыны, жо жаррақтың барысын, шайлай берген қоңғырбай, жо жаррақтың барысын, қамдай берген қоңғырбай, деп ошондо жанақы, ал окенің қоңғырға, мұндай бұйрық қыл деме, мұны мұндай таштайлы, бер жағынан баштайлы, мұны ошондо Есенқан тағында отырған кез екен, бер жағына қараса, елшілердің барысы, барып қалған кез екен, қыран туған Назубай, мұны ошондо қараса, Есенхандың ордосу, суға адам кірбеген, ешігі епсіз тар екен, сыйқыршысы бар екен, оң жағына қараса, мергені тұрат бір жерде, мейлеп тіктен атқаны, сол жағына қараса, ажыра тұрат чамынып, азыр оп тартқаны, бір жағында қаманы, тұш-тұшынан қачырып, арыстар тұрат ашылып, мұны ошоның көргенде, бір жағына қараса, таңның көріп албандар, чойым үйді ошол күндө камынып, чокморлорун салынып, чокуга тартып калчудай, туш-тушунан чамынып, муну көргөн Назубай, зың-зың этип кенебей, чучкагына теңебей, алдындагы карт күрөң баса түшүп жорголоп, артындагы эрбирби эси чыгып ошондо Ажыбайга корголоп, аркадан кууп барыптыр, муну ошондо экишер шык учуну жетелеп, атаңдын көрү жанакы Есенхандын ордого жана кирип барганда, ортосундан алтын так, тегерретте чынарбак турган экен Есенхан, оң жагында Айжаңжуң, оң сол жагында Күнжаңжуң, муну ошону көргөндө кара тилин кайрады, кыран туган Назубай, ошол жерден жаңылбай, хан алдында сайрады, таңдын көрүң Есенхан, бир өзүңө келдик деп, келилгендигин көргүн деп, Акмаралайда уйгулган, аяламды буйгулган, Көкмаралайда уйгулган, көрүнгөн жерде буйгулган, Айкөл Манас кабыллан, ушу турган бежинге беттеп келип калды деп, беттешкендин барысын ат үстүнөн алды деп, узунунан салды деп, ат үстүнөн куллатып, бычыт кылып сулатып, чоң урушту салды деп, Манас келип калды деп, атаңдын көрү карачы албан түрлүү кеп салды. Муну ошондо көрдүңбү, көрсө көңүл бөлүндү, бер жагына караса, эми баалап караса, атаңдын көрү куудуйну, муну ошондо жанакы аксакал жакаган, алыс кышты байкаган, көптү көргөн данышман, көзү көргөн алыстан, касиеттүү бакайган, бакай келди бежинге, атаңдын көрү куудуйну, бер жагына карасаң, көгүр апис тоң кийген, көгүл асындын ат минген, ак балтанын чубагы ааламды буйгулган, ушу турган карачы Ерманастын чунагы, бул да келди бежинге, атаңдын көрү береки, бер жагына көз салсаң, алтымыштын артыгы, 40 чоронун кыйыны, улакандын сыргагы, бул да келди бежинге, төлгө чыгара төлөгү, өнөрү журттан бөлөгү, баары келди бежинге, 40 чоронун ичинде, кыргыл баштап карысы, 40 чоронун барысы, ушу турган бежинге, топ болоңду салам деп, алтын тагың алам деп, алтын такты бербесең, башың кезип байланып, курмандыкка чалам деп, баары келди бежинге, аксакалды бул жерге, катагандын кан кошой, кары келди бул жерге, атаңдын көрүң Есенхан, айткан сөзгө көнүп бер, Айкөл Манас кабыллан, айтканына көнүп бер, алдыңдагы алтын так ошону билип бер, деп ошентип туруптур. Айкөл Манас кабыллан бежинге чуу салып, чуу салам деп бир келди, атаңдын көрүң Ерманас, Каканчынын бежинден Айжаңжуң кызы бир мыскал тартууга мунун алам дейт. Есенхан кызы бурул чабуну да тартып алам деп, Айкөл Манас ери келди. Айкөл Манас келгенде жердин гана жүзү термелди.
деп ошону уккандан атаңдын көрүң Эсенкан чымын жаны чыркырап үчөртөнүп чок болуп жооп оозунда жок болуп мына ошондон Эсенкан ок жыландай октолуп көпкө гана турду токтолуп ажыдардай толгонуп арыстандай кондонуп жооп айтып тил айтпай турган экен ойлонуп мына ошону көргөндө атаңдын көрү жанакы кошо келген шыйгуучу ошол жерден жалынды Эсенканга сабылды бурут келди бул жерге бурут деген чынында журут келди бул жерге даңзабызга чийилген даңкы катуу билинген Манас келди бул жерге атаңдын көрү карачы айланайын Эсенкан кара булут айланды 40 кечили баш болуп Манастын чоросу чубакка байланды атаңдын көрүнес кара Манастын колунда жоогун азыр бербесең башың кезип байланып канжыгага чалат деп жутуп каракан ошол жерден канат деп андан кийин бежиңге айкыр уруш салат деп мына ошондо шыйкучуң айтып турган кеп экен мына ошону көргөндө көңүлү нечен бөлүнүп атаңдын көрүң Эсенкан айнегим кызым бурулча кантип кокуй берем деп бу көрөкчөң өлөм деп атаңдын көрү Айжаңжуң менин кызым бир мыскал канткенде тартуу берем деп андан көрү бурутка алтай тынбай чабышып былчылдашып алышып мыйзамдын гүлүң учканча былкылдап курай бышканча качпай туруп салышам ушу турган бурутка ушул жерден алышам деп ошондо жанакы албан түрлүү кеп салды мунукканда карачы мына ошондо Эсенкан мунарга чыгып барам деп Айкөл Манас ким экен алыстан көрүп алам деп кылкылдаган калың кол азыр жыйнап бул жерден чоң урушту салам деп Манастын өзүнө айнегим сулуу бурулча кантип кокуй берейин бул көрөкчөң өлөйүн туулбай тунна чөгөйүн Айкөл Манас баатырдын сөзүнө кантип көнөйүн андан көрө жанакы чоң урушту бир салып нес карадай баатырды ажыратып алайын чоң урушту салайын деп ошондо күйлөнүп күпкү этип сүйлөнүп мына ошентип туруптур буданын оозун буруптур алаңгыча болгон жок атаңдын көрү дүйнө шок мына ошондон Эсенкан мунарга чыгып барууга эми көзүн салууга кендемеде мунара жайын сураба ырас экен тийинме ашпай угулган 60 жерге угулган мына ошондо карачы аламга салган чуулган барабан урсам деп мына ошондон Эсенкан мунарга чыгып турсам деп эми чыгып баратат бер жагынан Айжаңжуң бир жагынан Күнжаңжың жөлөп кетип баратат мына ошондо баякы муну мындай таштайлы мунарга чыгып барганча Айкөл Манас кабыллан ошондон кабар баштайлы Айкөл Манас баатырга ошол күндө Алмамбет ич этинен суп көйнөк кийип келген эмеспи ички сырын Кытайдын билип келген эмеспи ошол жерден кеп айтат ой Айкөл Манас кабыллан токтой тургун деп айтат ушу турган бежиңге айкырым найза салганга былчылдашып барганга алдындагы буданды тартып оозун жыялы айкырым найза суналы анткенинин себеби атаңдын көрүң Манас деп ошондо баякы акулланы мингизип агалпактонду кийгизип Манастай баатырды ала тоодой барбайтып бир өзүнчө билгизип бакайга карматып кое бер деп булкунтуп Манасты жулкунтуп бер жагына караса мына ошондон чубак бирде жүрө турат бакырып Манаста уран чакырып 40 чоронун баарысы 40 жерде турат кыйкырып атаңдын көрүү дүнүйө Манас деп бакырып бежинде чакырып мына ошондо карачы бер жагына караса түмөндөгөн калың кол баары турат бакырып бирин бири кармашып кое бер деп талашып бер жагында караса Элемандын нертөштүк
ада турат бакырып урункан улуу көкбөрү аны да жөлөп алыптыр. Кое берде булкунат кое берсе бейинди топтоп азыр кетчүдөй түйүнө чогуу жетчүдөй толкуп жаткан Кытайды тогун бузуп өтчүдөй муну ошондо барысы каарданып камынып арыстанда чамынып чоң урушту салууга камынып туруп калышып Атаңның көрү жанакы будан озун бурду эле муну ошентип турду эле алаңгыча болгон жок будан озун бурганда атаңның көрүң Ерманас кое бер деп булкунтуп бакайга айтып турганда алаңгыча болгон жок мунарга чыгып барыптыр мунарга чыгып алган соң атаңның көрүң Эсенкан эми көзүн салыптыр Ерманасты көргөндө көрсө көңүл бөлүндө ат үстүндө барбайган ат үстүндө дардайган ала тоодой барбайган сөйлөкөтү көрүндү күн тийгенде жаркырап берекеси төгүлдү ай менен күн тутулуп караңгы түшүп калгандай көлөкөсү көрүндү колдогону кожосан колтургунан бөлүндү кара чаар кабылган капталында чагынып Çoluk көк жалларыстан жандай салып камынып бет алганы суу жолборс пендеде мындай түр болбос бир караса бир киши бир караса миң киши Айкөл Манас кабылган кое бер деп булкунуп кое бер деп жулкунуп торооба жолумду кое бергин колумду деп ошондо бакайга карматып коюп жулкунуп муну ошентип туруптур тегерете караса бири миңге татыган 40 чоронун барысы Манастай уран чакырган бири-бирин кармашып кое бер деп булкунуп баары тура жулкунуп кокус кое берсе кокустан каканчындын бейинде азыр бузуп кетчүдөй түйүнө чогуу жетчүдөй муну ошону көргөндө атаңдын көрүң Эсенкан күндөн калды көрдүңбү карын көрүп Манастын тилден эле калдыңа көрдүңбү муну ошондон Эсенкан мууну бошоп чалактап эки көзүң алактап эстен танып кулады ошол эле жерге сулады муну көргөн баякы жанындагы Айжаңжуң Күнжаңжуң экөө жөлөдү атаңдын көрү батырды ошол жерден карачы кара сууга каранып ошол жерден баякы сууну чачып токтотуп атаңдын көрү барысы Эсенкан жүрөгү түшүп өлдү деп карап турат бостошуп этпишимдай Эсенкан эс жоготуп коюптур Ерманасты көргөндө атаңдын көрү Эсенкан о чабышам деген оюндан ошол жерден кайтыптыр атаңдын көрүң Эсенкан мындай буйрук айтыптыр кызы ушул бурулчага кошуп мен кызды кошо тартуу берем деп Айжаңжуң кызы бир мыскал ага кошуп мен кызды кошо тартуу берем деп айтканына көнөм деп болбосо өлөм деп муну ошондон Эсенкан эстен танып туруптур кызыл дилде сары алтын билге жүктөп мол алып ошол күндө карачы кылкылдаган кол алып Ерманаска жол алып муну ошондон Эсенкан Ерманастын алдында соога сурап алыптыр тактан түшүп калыптыр алтын тажын кийгизип муну ошондо Манаска тизеси жерге бүгүлүп Ерманастын алдына келин болуп жүгүнүп айланайын Ерманас ушу турган жанакы караламан газапта кан агызган азапта кунуңду төлөп берейин элиң өлүп кетти деп эриң өлүп кетти деп ушу турган бежиниң сенин түйүңө минтип жетти деп өлүп кеткен элиңдин кунун төлөп берейин кылкылдаган малымдал кыйып жанымдал агызып туруп канымдал Айкөл Манас кабылган соога сурап мен келдим ачуулансаң башым ал айыланайын Ерманас кызыл дилде зар алтын алдыңа тартуу кылып мен келдим муну ошондой пилимдал пилге жүктөп жанакы миңден тандап биримдал деп ошондо жалынып жан сооганлап сабылып Айкөл Манас батырган алтын тажын кийгизди ошондон алтын эле такканга мингизди чет бежиндин калың эл ошондон Ерманаскаңа билгиздиң каке каерден бүттү элең сен ошону улайын бул тиги Саматтуулаган эле сөз болуп калды да Саматтуулла айтып калды тиги
бер жактагы окуяны улайын. Буну уласам кете берет да. Анан жана сурайын десем сен жок. Сыртта эле. Самат баштагандай мен айтып калдым да. Билерик Кошойго келдиң беле? Улаба койду деген эме болбосун. Улайын, ошол жактан айтайын эми. Keçe günü becinde kaynap жатқан elinde kakan çındın becindin esen xandın altın takta bayakı ayarları var ele üngöçün tartıp ökürüp köngülüne çem bölünüp ay kölman azga bulan kayratqa gelip kaldı dep bejinge kırgın saluçu aybatqa gelip kaldı dep mın oşondu aytkanda körse köngül bölünüp kardandın esen kan atandın görü ayarlar keçe günü özüme aytıp berçü dayarlar Ermanas karmap gel desem elçi mında jibersem Jarmanas menen bilerik ekön karmap kelipsin Ermanas uşul bala dep orgo salıp jiberdin emi manazga bulan çın ekenini bildindi alamdan artık özgöçö tın ekenini bildindi kakan çındın becindin emi gözgön ilindi Ermanastı bargıla tirivayla valgıla devoşondun esen kan kılkıllagan kul menen jir jaynagan zor menen jeti bugün bar dedi manastı baylap al dedi atаңның көрің ер жолой дөңгөдөдүр барысы аттанып жолго чыкмакка миңден танда бир далды мын ошондо эсен кан карданып чыр салды атаңның көрүп албандар Ermanastын өзүнө карарган кара көзүнө барбай келсең эр жолой алдай келсең эр жолой шылтоңду бул күндө камдай келсең эр жолой казынамдан бактырбайм бир өзүңдү бул жерден алмадай башың аламын курмандыкка чаламын жалынсаң укпайм сөзүңдү чукуп таштап көзүңдү какан чындын бежинден так өзүңдү жок кылам деп ошондоң эсен кан карданып туруптур баягы жалган айткан аярын башын бирин жулуптур мын ошондоң эсен кан карды катуу салыптыр Ermanaska баргын деп кылкылдаган саңголду дөдүр менен дөңгөнү эр жолойду баш кылып айдап жүрүп калыптыр мын ошондо калың эл кылкылдаган туу алып жер жайнаган чуу алып азыр жөнөп калыптыр мын ошондо эр жолой күпкү этип күйлөнүп бир өзүнчө сүйлөнүп буруттан чыккан манасты ушуу турган баланы таппай келип калдыкпы Жарманасты алдыкпы аны орго салдыкпы деп ошондо карачы албан түрлүү кеп салып төтө менен төп жүрүп мын ошондо желиптир кылкылдаган калың кол кең Алтайдын өзүнө беттеп азыр келиптир жердин бети чаң болуп кылкылдаган жан толуп мын ошону көргөндө сурап турган жан болуп кайдан келген кол дешип жер жайнаган мол дешип үйүнө кирип жашынып
муну ошондо коркоктор чымын жаны чыркырап ушакчынын барысы өрдөгүн айтып ашырып ошо күндө карачы тополоңу тоз болуп Алтайдын жүзү козголуп баары жөнөп алыптыр муну ошондо ер жолой дөңгө экөө ал жерден эми күйлөнүп орто жолго келгенде аянбастан сүйлөнүп акыл ментип табышып тапкычташып табышып кеп ортого салышып айланайын нерендер акылдашып алалы 40 төөгө бул жерден кызыл дилде сары алтын ушул жерден жүктөйлү андан кийин Нерманас кызыл дилде сары алтын муну ошого катылса банасты кармап алып бүктөйлү эрне Манастай батырды эсен кандын алдына тартуу кылып бармакка алдыга чалгын чалып баргын деп найза кармап имерди эрдөңгөнү жиберди 10 000 колдун баарысы орчун экен кылкылдап оорукта калышты муну ошондо жанакы кылкылдаган колун кол оорукта жатканда 40 төөгө жүк артып кызыл дилде сары алтын аянбастан пул артып эми жөнөп калыптыр жолдун белин чалыптыр кербенчиге кошулуп керилип жүрүп калыптыр муну ошондо карачы бөксөнүн белин ашыптыр бөрү жүрбөс жол менен бөтөн бел менен кең Алтайдын тоосунан айланып жүрүп келатат муну ошону мында карачы муну мындай таштайлы Айкөл Манас Батырдын өзүнөн эле кабара баштайлы муну ошондо Нерманас эрбейип атка мингенде алла кандай кыргызды эки тизгин бир чылбыр эми колго билгенде Айкөл Манасга булан болуп калган кез экен муну көрүп баякы бердиге туруп бесилдеп Айкөл Манас кабылан ат үстүнө келди деп балтыр эти толду деп балбан чагы болду деп ушу турган Нерманас кармаш кылса Кытайды кече кармап ал сойду деп таңның көр бул Манас кез келген жойду деп ушу турган Манаска белди бек байлайлы таңның көр карачы ушу турган Нерманаска кошулуп жоо келсе жайлайлы деп ошондо баарысы кайрат кылып калыптыр кең Алтайдын тоосунда эркин ойноп жүрүптүр кыран тууган Нерманас эриксең элик атыптыр эрикпес жөнөн эле эркин ойноп жатыптыр бадана ойноп чаң салып оромпай ойноп чаң салып ордоң атып даң салып муну ошондо карачы көк бөрүнү тартышып муну ошондо Нерманас бир кызыкка батышып кең Алтайдын ичинде Нерманасты карасаң 40 жигитти жыйыптыр муну ошондо карачы Алтайга кантип сыйыптыр Нерманасты байкасаң 20дан 2 капталга көкбөрү мыктап тартканга 2 жаат бөлүнүп элдер көк жалдай көрүнүп ачкан кыштай илишип жерде турган көкбөрү алып карачы бири-бирине тиишип аткан октой тиишип акылдашып кеңешип муну ошондо карачы 10-5тен топтолуп аяндар ичин от болуп тартып турган улагы чаңгаралаш жок болуп муну ошондо эрендер такынга мыктап басышып талалап мындан качышып чоң оюнду салышып Айкөл Манас кабылган оюн мындай болот деп көк бөрүнү көргөндө жебеден мурун жетти элең Айкөл Манас кабылган жерден эңип кетти эле бир чапчып туруп Нерманас такымына басыптыр карагашка тынардай капталынан чыгарбай басып алган кез экен 40 жигитке карматпай ошондо качып элең алган кез экен Нерманасты көргөндө алдынан буушуп ат менен келип урушуп кармаган колу кармышып капталынан жабышып көк кенедей жабышып эрбеген колу карышып үзөңгүнү тебишип колундагы улагы ошондон үзүлгөнчө керишип сазайын колго беришип жерге түшсө улакты ат бутуна салышып тебелетип алышып муну ошондо баарысы тамашага канышып
атаңнан көрі құдүйні мұны шентіп жатышып жерге тұшқан үлі улағы чаңғаралаш кір болып кылай менен бир болуп мұны ошондо Алмамбет аушогундай айрен жок атаңдын көрү Ерманас буданын одун буруптур улакты кайраң алып колуна такымга басып жулуптур мұны ошондо эрендер топ толушуп алышып тегеректеп калышып Айкөл Манас батырдын эрдигин сынап көрүшүп мұны ошондо Байжакып ак балтанын барысы сүйүнгөндөн бакырып Манасылдам чапкын деп Манаста уран чакырып Алтайдагы калың журт топ толушуп алышып мұны ошондо карачы улакты көрүп канышып Айкөл Манас кабылдан улак колго тийгенде ушул кызык билгенге кагып озун будандын камчы чаап ийгенде алдындагы торучар окчуландай октолуп алыс барып токтолуп кууп келген балбандар кармайын десе жок болуп мұны ошондо Ерманас качып жүрө шоктонуп атаңдын көрү кудүйнө кыраан күлкү каткырык мұны ошондо Ерманас алдындагы торучар кедең атын чаптырып кээде токтоп бастырып кууп келген балбандар теңеректеп Манасты кармайын десе жазгырып мұны көргөн Акбалта кыраан күлкү каткырык Айкөл Манас кабылдан дагың атын чаптыр деп атаңдын көрү дүнүйө бир айланып келгин деп көңүлү бөлүнүп баары бирдей жактырып мұны ошондо Ерманас додого азыр кириптир мұны ошону көргөндө такымынан жула албай баягы 40 жигиттин баарысы мұны ошондо тура албай ат атынан урдуруп бер жагына караса атым кирбей койду деп атаңдын көрү дүнүйө бир кармадым болду деп сүйүнгөнү дагы бар мүдүрлүп аттан жыгылып чымындай жандан түңүлүп жүгүргөнү дагы бар бер жагынан караса атым кирбей койду деп алдында буданды башка көзгө чапкылап тилдегени дагы бар алдым менен ат кирбей артты көздөй ошондо кирбегени дагы бар мұны ошондо карачы калың элдин ичинде капталдан келип кактырып турасынан жаткырып мұны ошондо карачы башка мени чаптың деп камчы менен чаптырып жинденгени дагы бар мұны ошондо калың журт аңгеке бар тыгылып ат менен катуу урганда ат үстүнөн жыгылып бүлүнгөнү дагы бар мындай оюн болгондо жакынмында жолобой түңүлгөнү дагы бар мұны ошондо караса куюнданган чаң болуп кубалашкан жан толуп мұны ошондо Алтайда көп көрмүктап тартканда чоң оюнга канышып кыраан турган Ерманас мұны ошентип жатышып эртеңки таңың атканда элдин алды турганда эриккенден Ерманас жолго чыгып алыптыр 40 жигитти топтоптур мұны ошондо карачы тулпар аттай оттоптур бетегесин жулдуруп белгисин беке мурдуруп чийим чийип алышып бир кызыкка канышып тегелектеп сызышып жаны калбай кызышып тердеп баары кызышып тулпар аттын баарысын кызыр эмди тайлардан байгесине байлатып мұны ошондо карачы 20дан 2 капталда ордону мыктап атканга ошол жерден бөлүнүп көк жалдарын көрүнүп мұны ошондо карачы топ бузарын шайлады чүкөнү ортого салышып мұны ошондо барысы жабалактап калышып ортого чүкө салыптыр ордоюнун каныптыр мұны ошондо жанакы топ бузарын шайлаптыр атаңдын көрү топ бузар ошол жерден топ бузуп чүкөнүн баарын чажыптыр чыркырап келип чүкөлөр чийимден чыкпай калыптыр торукма менен кадамык жакын келип калыптыр мұны ошондо карачы көрсө көңүл бөлүнүп Айкөл Манас кабылдан кийимди басып тоңкойду чимере кармап томпойду жакын турган кадамык тарс дегизе бир койду томпой кетип дыркырап чүкө кетип чыркырап томпой ичке байланбай сийимден нары кетиптир мұны ошондо Ерманас томпойго кууп жетиптир томпойду койлгон алыптыр кармай калуу имерип чийим жанда баякы тоорумакты Ерманас
торуп томпой жиберип мына ошондо томпою чимирилип дыркырап ордонун чаңы буркурап чүкөнүн баарын айланып быдымыкка байланып муну көргөн Манас ичке түштү шайланып мына ошондо Манастын оң колу түрүлүп атаңдын көрү карачы 40 жигиттин барысы тушту жакка билинип Айкөл Манас кабылган жак эти түйүлүп оң тизеси бүгүлүп ичке түшкөн Манас чүкөнү катуу четкенде томпой азыр жеткенде чүкө кетти чыркырап мына ошондо 20сы Айкөл Манас кабылган дагы чүкө четкиндеп тизеси жерге бүгүлүп чүкө терип жүгүрүп 20сы карачы намыс колдон кетти деп чымындай жандан түңүлүп карап турду күйүнүп Айкөл Манас кабылган каарданы буркурап мына ошондо карачы көргөнүн көзү бөлүнүп дене бою дүркүрөп кармай калып томпойду чүкөнү катуу четкенде баалабаса нетиптир бакырып турган жигиттер башына тийип өтүптүр мына ошондо барысы Манасты карады жашы менен карысы атаңдын көрүң Манас томпойду чындап алыптыр чүкөнү чертип калганда чүкөнүн баары талкан болуп кетиптир ой бармагынын күчү деп Айкөл Манас баатырга чүкө кайдан түттү деп 40 чүкөнүн баарысын талкан кылып бүттү деп мына ошондо караса баатырлар салган иш экен атаңдын көрүң Манас баладан эле башка киши экен 6 чүкө калыптыр 6 жакын барыптыр 6 чыктап чертерде атаңдын көрү жанакы Манжу Кытай элинен чалгынчы чалган жеринен атаңдын көрү чалгынчы 40 төөгө жүктөп нар алып пул алып кызыл дилле пул алып тебелетип келип калыптыр ордону басып алыптыр алаңгыча Манас көңүлү бөлүнүп атаңдын көрү Манастын жалы чындап кармады мына ошону көргөндө колун эми арнады тарткын десе болбоду атаңдын көрү кол башчы төөңдү алгын десе болбоду Манастын жолун торгоду ошондо төөсү менен манжулар Эсенкандын тыңчысы ошол жерден оңбоду колундагы томпойду кармай калып имме деп атаңдын көрү карачы көп чүкөнүн сакасы тарс деп чертип жиберип мына ошондо карачы аткан октой зыркырап колундагы төөнүн жилкети өтүптүр бер жагында качырдын бутун сылтып өтүптүр мына ошондо бу төөсү өкүрүп келип бөк түштү бул ордого чөк түштү алаңгыч болгон жок айкырып уруп салышты атаңдын көрү карачы Манас деген балабы башката ушул адамбы деп ошондо барысы тегеректеп калышты ачып көздү жумганча ошо ордойнун ичинен чоң уруштуңа салыштың Айкөл Манас кабылган желкеден карма уруптур жерге карай уруптур мына ошондо карачы Эсенкандын тыңчысы жанымындан чыгыптыр бири бирин урдуруп атаңдын көрү Манас көңүлү мында бурдуруп ачып көздү жумганча октулаандай октолду тегеректеп келген балбандар сулап эле сулап жок болду мына ошондо Манас карын катуу салыптыр 40 төөгө жүктөлүп турган алтынды андан тартып алыптыр мына ошондо жанакы кагылайы Манаска атасы Жакып байына андан кабар салыптыр мына ошондо барысы акылдашып алышты ак балта менен бай Жакып жанына жетип барышты мына ошону караса кылкылдаган жатат ары бери тырайып чаңга башы тыгылып узунунан жыгылып ошол жерде жатыптыр көргүлүктү көрүптүр Эсенкандын элчилери катарынан өлүптүр мына ошону көргөндө өлгөнүнөн калганы бели кетип үзүлүп эки көзү сүзүлүп жаткан экен жалдырап Манаска сабылып коя бер деп жалынып мына ошону көргөндө атаңдын көрү чоңдөдүр арты көздөй качыптыр мына ошондо Манас качканынан калганын аман эсен баргын деп башы көз аман деп ат тонуңду бергин деп
олжылып мында келейін, аттонуңдың алайын, тырмақ олжам ушул деп элге бөлүп салайын деп ошондо Ерманас мындай шумдук кылганда, муну ошентип турганда калың журттун барысы таңның көрүп бул Манас ер экени чын экен, Алатоодой кыргызга бел экени чын экен, шамал келсе жел тийбес, шер экени чын экен. Ушу турган Ерманас